Саламатсызбы достор, биздин бүгүнкү көнүгүүлөр жамбаш булчуңдарын сунуп, чыңалууну азайтып, бел омурткасына түшкөн ашыкча жүктү жеңилдетүүгө жардам берет. Бел ооруларын жана жамбаштын туура эмес абалы көп учурда булчуңдардын тең салмаксыздыгынан улам пайда болот. Ал эмесе бүгүнкү 3 көнүгүүнү кайталайбыз. Биринчи көнүгүүнү аткаруу боюнча көрсөтмө. Артыңыз менен түз жатыңыз, бир бутуңузду бүгүп, экинчи бутуңузду анын үстүнө тизесине коюңуз. Колуңуз менен астыңкы бутуңуздун тизесин алдынан кармаңыз. Башыңызды түз абалда кармаңыз. Эгер артка ашыкча кетсе, кичине жазык коюңуз. Бутуңузду акырын өзүңүзгө тартып, 10-15 секунда кармаңыз. Бул кыймылды 3 жолу кайталаңыз. Андан соң буттарды алмаштырыңыз. Бул көнүгүүнүн пайдасы жамбаш жана бел булчуңдарын сунат, булчуңдардын тең салмактуулугун калыбына келтирет, бел оорунун жеңилдетет, омуртканын туура абалына турушуна шарт түзөт. Экинчи көнүгүү, отурган абалда элеңиз. Бир бутуңузду экинчи буттун үстүнө коюп, кичинекей топту, мисалы жамбаштын астына жайгаштырыңыз. Дененин салмагын топтун жай басып түшүрүңүз. Оору сезилген чегитке тапкан соң ошол жерде 10-15 секунд кармап туруңуз. Жамбаштын эки тарабын тең иштетип чыгыңыз. Ар бир тарапта орто эсеп менен 1 мүнөт убакыт бөлүңүз. Бул көнүгүүнүн пайдасы булчуңдардын чыңалуусун азайтат, ооруну басаңдатат, жамбаш жана бел аймагындагы кан айланууну жакшыртат, омуртканын туура абалын болушуна көмөктөшөт. Ал эмесе акыркы көнүгүүбүз. Артыңыз менен жатыңыз, эки бутуңузду бүгүңүз. Бир бутуңузду экинчисинин үстүнө коюп, тизеңизди бир тарапка акырын түшүрүңүз. Колдоруңузду эки жакка сунуңуз. Бул абалда 20 секунд кармаңыз. Андан соң буттарды алмаштырып, экинчи тарапка да аткарыңыз. Бул көнүгүүнүн пайдасы жамбаш жана бел булчуңдарын сунат, дененин ийкемдүүлүгүн арттырат, омуртканын туура абалын камсыз кылат, бел оорунун алдын алат жана жеңилдетет. Саламатта калыңыз, ден соолукта болуңуз.